Ысык көл аэропортунун тосмосу кайрадан кулады. Ысык көл районунда 2024 жылдын 17 февралында эртең менен катуу шамал катталды. Турмуш басылмасына маалым болгондой, Тамчы айылындагы Ысык көл эл аралык аэропортундагы тосмонун бир бөлүгү кайрадан кулаган. Айрым маалыматтарга караганда, тосмонун 80-90 метр аралыгына чейин кулап калган. Ысык көл аэропорту Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун курамындагы 5 эл аралык аэропорттун бири. Тамчы айылынан 5 чакырым чыгыш тарапта жайгашкан. Эске салсак, 2023 жылы 18 мартта кечинде Ысык көл районунда катуу шамал болгон. Анын кесепетинен Тамчы айыл аймагында жайгашкан Ысык көл эл аралык аэропортунун тосмо дубалы кулап калган. Президенттин администрациясынын басма сөз кызматынын башчысы Дайырбек Орунбековдун айтымында, Ысык көл эл аралык аэропортунун айланасын королоо боюнча Кыргыз стройсервис ишканасы жеке подрядчы компания менен келишим түзүлгөн. Тосмо дубалдын кулап калышы боюнча подрядчы фирма чыгымды өз мойнуна аларын жана кайра калыбына келтирилерин билдирген. Ошентип, дээрлик 1 жыл өткөн соң Ысык көл аэропортунун тосмосу кайрадан кулаганы маалым болду. И какой ветер вчера был, забор аэропорта нахер снес. Они вчера все так выкладывали, и все снесло. Смотрите, какой ветер был сильный. Вчера аэропорт Тамчы. Сломало все. Аэропорт Тамчы, все сломало. Вот такой был забор, буквально вчера я проезжал.